парламенттик шайлоодагы, президенттик шайлоодагы өз маалында өтөт. 30 аймак түзүп, алардын ар биринен 3 депутат шайлоо сунушталды. Мыйзам долбоору коомдук талкууга чыкты. Долбоорду парламент спикери баш болгон 9 депутат иштеп чыккан. Документ жарыяланары менен кызуу талкууга жем таштады. Мындан улам коомчулукта күздө мөөнөтүнөн мурда шайлоо өтөт деген божомолдор айтылган. Бүгүн парламентте төрага кезексиз шайлоо өтпөй турганын так кесе айтып, мыйзам президент менен макулдашылганын белгиледи. Мамлекет башчыбыз урматтуу президентибиз менен да макулдаштык. Элге татыктуу, жарашыктуу мыйзамды кабыл алабыз деп мен үмүттөнөм. Ошону менен катар коомчулукта сөз болуп атат. Күзүндө шайлоо болот экен, парламент мөөнөтүнөн мурда кезексиз тарайт экен деген бунун бардыгы куру бекер сөз. Эч кандай шайлоо мөөнөтүнөн мурда болбойт. Баса белгилегим келет. Шайлоо эмдиги жылы өз убагында өтөт. Сунушталган мыйзамда аялдар үчүн бөлүнгөн квотанын сакталышына көңүл бурулган. Анда ар бир округга 3 мандат берилет. Анын 2 эркек, бирөөсү аял киши болуусу шарт. Мында 90 депутаттын 30-у аялдар үчүн кепилденген мандат болот. Гендердик теңсиздик боюнча аялдардын таламын талашып келген Авазкан Ормонова бул демилге ишке ашса саясатка барган аялдар социалдык тармакты колго алмак деген пикирде. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар менен, кары картаңдар менен болуп калат да. Ошон үчүн ушул белгиленген социалдык чөйрөдөгү маселелердин бардыгына аялдар түздөн түз кездешет. Ошол себептен алар ушул маселени көбүрөөк көтөрөт да. Аялдардын добушу аз болгон жерде бул маселе такыр көтөрүлбөй калат. Ошон үчүн жанагы 30% квота деген такыр түп тамырынан жоголуш керек да. Негизинен 50-50 эле келиш керек. Ошондо ошол жерлерде жанагы саясий мындай конкуренция, атаандаштык дейбизби, же саясий көз караштардын тирешисиби мындай тең болмок да. Ошон үчүн бир жыныстын өкүлү көп болгон жерде ошол экинчи жыныстын кызыкчылыктары такыр каралбай калат. Алсак учурда парламентте 90 депутаттын 19-у гана аял. Бирок учурда иштеп жаткан мыйзамда аялдар үчүн 30% квота деп көрсөтүлгөн. Мыйзам кагаз жүзүндө гана калып, иш жүзүндө сакталбай келгени белгилүү. Мындан улам сунушталган мыйзам аялдардын квотасынын сакталышына кепилдүү болот дешет. Негизинен 30-дун 3-өнүн 1 аял болуш керек деп атат да. 3-өнүн 2 аял болсо деле болот. Бул аялдардын квотасы эмес негизинен. Бул гендердик квота жыныстардын ортосундагы мындай теңдикти сакташ керек да негизинен. Анан эми жакшы жактарын айта турган болсок, ошол депутаттар негизинен ошол аймактарга байланат. Ошол шайлоо аймактарына. Анан ошол шайлоо аймактарында шайлоочунун астында жоопкерчилиги күчөйт. Ошол жерге жасаган жумуштары боюнча көп нерсени айта алат да биринчиден. Анда талапкер өзүн-өзү көрсөтүү тартибинде бир эле шайлоо округунда жарышка катыша алат. Шайлоо мыйзамдарындагы бул өзгөртүүлөр партиялардын укуктарын чектебейт. 30 округда партия өзүнүн талапкерин бере алат, бирок бир партиядан бирөө эле болот. Эки эркек бир аял болду. Ошондо эгер аял кетип кала турган болсо, бир жумушка барабы, кандайдыр бир жака кете турган болсо, орду бош болсо, артындагысы келип эле шайлоо болбойт. Ошол депутат болот. Кийинкиси мандат ошого берилет да, кийинкисинде. Андан кийинки алган добушуну алганга жараша да. Эркектердики дагы ошондой 2 мандат, экөөнүн бирөөсү шайлоого тиги дагы бир кызматка кетип кала турган болсо, кийинкиси келе берет да. Долбоор партия ичиндеги коррупцияны жоюуга жана шайлоонун пропорционалдык тутумундагы кемчиликтерди оңдоого багытталган. Буга чейин 1 мандаттуу округда шайланган депутаттар мандатын тапшырган учурда кайра шайлоо дайындалган. Бул өлкө казынасын бир топ чыгымга алып келген. Ал чыгымга алып келиши мүмкүн. Аларга дагы каражат керек да баары бир мандаттуу шайлоого деле. Партиянын жол менен келген мага жакпайт. Одномандатный болгон болсо, ошол эл тарабынан элдин өкүлү келет деп ойлойм мен. Айтып аткан эмеси туура эле болуш керек. Бул мен дагы ошо уккандай болдум эле. Эң эле туура ошол 3 округга бөлүп, баягы 3 неме депутат шайланат дегениби? Мен ошого макулмун. Болгон немелерин аялдар көтөрүп чыгат да. Анан эркектерди азыр көрүп атасыңар. Аялдарга ончо эме басым жасабай атат да. Аялдар өзү мына балдардын пособиялары, ончо пенсия чыккандарды ушулар колдойт деп ойлойм да. Менимче мурункудай эле тартип жакшы эле. Азыр эми кандай болот, аны мен жооп бере албайм. Мурункудай болсо жакшы болот. Жогорку кеңештин 6-чакырылышында 120 депутат болгон. 2020-жылы 29-декабрда ишин баштаган 7-чакырылыш 90 депутаттан турат. Алардын 54-ü партиялык тизмеде пропорционалдык тутум менен шайланып келди. 36-сы өлкө боюнча түзүлгөн 1 мандаттуу округтардан шайланган. Парламенттик шайлоо 2026-жылы өткөрүлөт. Алмагүл Байгызы, Мирбек Конобаев, Ош ТВ.